Курандан сабак берем, эл катар айына 500дөн 1000ден алам, кетирген убактыма үйрөткөнүм. Ал акчаны кайра илим алганга сарптайм. Садака жетим балдарга, Кураны жокторго, китепче көп балалуу атасы жок үй бүлөлөргө артканын өзүм үй бүлөмө тагыраагы тамак ашкы иштетем. Тапкан акчам кыйматты адал болобу же токтотуп койгонум жакшыбы? Ханафи мазхабта бул Расул муфти деген илим бар. Кантип фатва берилет? Бүт бул өтө кылдат, татаал маселе. Ошондо айтылат. Имам Абу Ханифа рахимаху, Имам Мухаммад, Имам Аби Юсуф чоң имамдардын убагында атайын мамлекет Байтул мал деп фонддон ошол казынадан аалымдарга бирөөнү көз каратпай, кол каратпай ошол окуткан чыгымдарын төлөп берип турган. Ал учурда акча алыш арам болгон. Азыр эми динибиз алсырап, Куран илими жетимсиреп, окулунбай, Куран жатталбай кетип аткан заманда муктаждык үчүн алса болот дейт. Бирок ошого карабай, эгер мүмкүн болсо сиз кошумча жумуштап, Куранды Кудай үчүн бекер окутканыңызга жетпейт. Эгер мүмкүнчүлүк болсо, иштеп калсаңыз, Куранга убакыт калбай калса, же үй бүлөңүзгө убакыт калбай кала турган болсо, анда сиз бааны койбой эле сабак окутуңуз, берки адамдар кетирген убактыңыз үчүн өздөрү баалап төлөп бергени жакшы. Куранга канча окуп аткан адам төлөп берсе да аздык кылат.